Анан ошол эле учурда айта турган дагы бир маселе, урматтуу бир тууганым, ошол жаз келгенде кошуналарга барып, жолуңду оңдо, астыңды тазала, андай кылба, мындай кылба деген бул аксакалдардын, айыл комитеттеринин, молдекелердин деги эле жалпыбыздын ишибиз да. Мына ушул жөнүндө дагы бир-эки ооз кеп козгобосок, урматтуу бир тууганым, биздин сөзүбүз өзүнүн көркүнө чыкпай турган өңдөнүп турат. Бул деген сөз бабу каулил ма'руф, жакшы сөздү, адамдарга туура сөздү сүйлөөнүн фазилети туурасындагы баб. Ан Абдулlah ibn Yazid al-Khatami radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu ma'rufin sadaqatun. Пайгамбар алейхиссалам айтат, ар бир жакшы сөз, ар бир жакшылык бул садака дейт. Сиз барып айтсаңыз, тигил адам угуп аткарса, же угуп укпай аткарбай койсо деле, сиз жакшы кылган болосуз, урматтуу бир туугам, сиз садака берген болосуз. Эгер акыл эсиңиз жайында болуп, адамдардын ортосунда арасында кадыр баркыңыз бар болсо, эгер тууганым, муну тазала, муну мындай кыл деп акыл айтып, айрыкча апалар, эжелер, жаш келиндерге бей келин, жолуңду тазала, андай кыл, мындай кыл деп акыл айтып үйрөтүп койгон болсо, бул эң жакшы болуп, бул садака болот, урматтуу бир тууганым. Кээде көчөгө чыгып, инвалид болуп калган, карып калган кемпир чалдар, же болбосо арактан колу бош үйүнө кирип жатып алгандардын көчөлөрүн, жол бойлорун тазалап койсоңуз деле соо алган болот. Анткени ар бир жакшы иш, ар бир жакшы сөз, шунун бардыгы ошол кылган адамга иншаалла садака, сооп болуп эсептелет. Андан башка бир хадисте пайгамбарыбыз, урматтуу бир тууганым, алейхиссалам айтат, булдан деле Хузайфадан пайгамбарыңар айтты дейт, kullu ma'rufin sadaqatun, ар бир ма'руф, ар бир жакшы иш, ушулардын бардыгы садака деп айткан, урматтуу бир тууганым. Демек, ошол үйүңдү тазала, көчөнү тазала, көчө тек, дарак эк, жерди тээп кой, бир-эки помидордун көчөтүн сайып кой ошол жерге, тазала, жаз келди, үйүңдү акта, жолду акта, дарактарыңды кыскарттыр, ушул жерге мындай бир орунду коюп койсоң, адамдар көлөкөдө олтурат, жолдогу ташыңды ал, жолдогу сементиңди ал, төктүрүп койгон тиги таштарын көтөрүп кет нарака, адамдардын жолун антип бекитип алба, жол тосуп алба, тегеретип кээ бир адамдар жолдун жарымын өзүнө тосуп алганды, мунун алыгын адамдар кенен өтүш керек. Айтор ушул сыяктуу нерсенин бардыгын эгерде биз бирибизге бирибиз айтып тура турган болсок, урматтуу бир тууганым, ошондо биздеги проблемалар иншаалла өзүнө жок болуп кете бермек. Сөзсүз деле мамлекетке келип, мамлекеттик машина ишке кирип, мамлекеттик кызматкер айтыш эмес, балким ар бир адам өзү өлкөсүн, көчөсүн, мамлекетин, үйүн сүйүш керек. Мына ошол нерсе тазалык менен, ошол аракет көрүү менен, ар нерсенин акысын, урматтуу бир тууганым, берүү менен боло тургандыгын эстен чыгарбашыбыз керек.